Саламатсыздарбы? Сиздер менен мен Улан Оторбаев, Boost проектісінің алқағында бизнес-тренер, сабағыбызды улантабыз. Бүгін екінші сабағыбыз, екінші инструментті қарайбыз, бизнес мүмкіншіліктер дейді. Ең бірінші, өткөндөгү сабақта мен киммин деген инструментти толтургула деген, ошону бир сыйра кайталайлы. Бул жерде интереси деген бар болчу, муну сөзсүз толтурушуңар керек. Эгерде муну толтурбай эле азыр экинчи сабакты көрүп аткан болсоңор, анда экинчи сабакты токтотуп коюп, бул толтура турган жерлерин толтуруп чыккыла. Болбосо эч кандай жакшы результат болбойт. Интереси дейт, эмнеге кызыгабыз, ушуларды толтурушубуз керек эле. Андан кийин амбиция, 5 жылдан кийинки максаттарыбыз өзүбүзгө мындай чектерди койбой, кенен жазышыбыз керек эле. Компетенция кандай жөндөмдөрүбүз бар, билимибиз бар, анан ошо атаандаш артыкчылыктарыбыз, ошол тууралуу жазышыбыз керек эле. Ошондо жыйынтыктарды чыгарганда, демек дептериңерди ачып алып, менин кызыккан нерселерим деп туруп жазасыңар, эмнелерге кызыгат экенсиңер. Мисалы үчүн, бул жака мисал катары жазып койгонбуз: инвестиция, трейдинг, маркетинг, текстиль, чет өлкөдө билим алуу деген сыяктуу эмнелерди мен билем. Мисалы үчүн билген тилдерди жазылган, бул жака кыргызча, орусча, англисче, фотошоп, эмнеге кызыгам, бизнес управление, мисал катары жазып койдук. Анан амбиция, кандай ой максаттарыңар бар? Инвестор болуу, бизнес-вумен болуу деп жазыптыр. Насколько так, канчалык 5-6 миллион сом тапкым келет деп жазыптыр мына. Ушул сыяктуу да силер да өзүңөрдүкүн жазасыңар. Анан өзүңөрдүн атаандаштык артыкчылыктарыңар боюнча ушул суроолорго жооп беришиңер керек эле. Кандай артыкчылыктарыңар бар десе, мына жазасыңар да. Мисалы үчүн, чет өлкөдө жашагам, тез үйрөнөм, англис тилин билем, түрк тилин билем. Кандай силердин байланыштарыңар бар дейт, мына ошондо баягы саламаттык сактоо бөлүмүндө менин досторум бар, текстиль боюнча досторум, билим берүү чөйрөсүндө досторум бар деп жазасыңар да. Кайсы тармактарды жакшы билесиңер десе, ар ким өзүнүкүн жазат. Андан кийин, мисалы үчүн, туризм, бизнес, образование. Удалось ли вам завоевать доверие дейт, кимдир бирөөнүн ишенимине ээ боло алдыңызбы десе, кайсы бөлүмдөрдө болсо ошолорду жазасыңар. Эми экинчи инструмент. Демек, ушул биринчи бардыгын толтуруп алгандан кийин, анан уже экинчи инструментке киришибиз керек. Экинчи инструментте бул биринчи кадамды жасайбыз. Биринчи кадамыбыз биз бизнес сектор же болбосо индустрияны тандашыбыз керек. Кайсы чөйрөдө биз бизнес кылгыбыз келет. Мисалы үчүн, индустрияны тандаганда, индустрияны биринчи критерийи болуп, силер бизнести нөлдөн баштап аткандачы, мындай инсан катары өскүңөр келген бир чөйрөнү тандашыңар керек да. Ошол чөйрөдө мен мындай өсөйүн, адам катары, инсан катары өсөйүн. Бул биринчиси. Экинчиси, өзүңөрдүн мындай кызыккан, жүрөгүңөргө жакын, көңүлүңөргө жакын секторду тандашыңар керек. Ошол чөйрөдө өсүштү каалашыңар керек экен. Экинчиси, ошого кызыгышыңар керек экен. Анан үчүнчүсү, ошол чөйрөдө иштегиңер келиш керек, сөзсүз. Анан төртүнчү, ошол чөйрөдө силердин жөндөмүңөр болуш керек экен. Көрүңөр, ушул бизнес секторду тандаш үчүн биз баягы биринчи инструментти толтурдук да. Ошону толтурганда биз көп нерсени деле унутуп калышыбыз мүмкүн. Анан толтуруп атып, анан таап алабыз да. Демек, индустрия — это где вы кто вы есть дейт, өзүңөрүз кимсиз, сизге эмне жагат жана эмнени кыла аласыз деген ушул 3 суроого жооп бирикке турган
бириге турган жер бул сиздин бизнес индустрияңыз болуп калат экен да, ошол чөйрө тандашыбыз керек экен. Андан кийин эгерде бизнес индустрия секторлор тууралуу кичине тандаш кыйын болуп атса, мына силерге список тизме тандап койдук. Спорттун түрлөрү, айлана чөйрө, мода жана кийим, технология, бул B2C деп турат, англисче жазылбайт. Технология бул бизнес клиентке деп, бизнес менен клиенттин байланышы. Бул тууралуу дагы сүйлөшөбүз. То есть транспорт, образ жизни, жашоо, путешествия, саякаттоо, ден соолук, анан технология B2B деп турат, бизнес бизнеске да. Мисалы үчүн бул биринчиси B2C дегени бизнес клиентке арналган да. Технология мисалы үчүн ошол бизнес клиенттин проблемасын чечип берет да, башкача айтканда. B2B деген бул бизнес атайын бизнестер үчүн арналган бизнес да, башка бир бизнестин проблемасын чечип берүү да. Красота дейт, сулуулук, работа, жумуш, тамак аш, коомчулук, ишкердик жана баягы айыл чарба, сельское хозяйство. Ушул чөйрөлөрдөн бирөөсүн тандасаңыз болот экен. Мисалы үчүн өзүңөрдү тандаганда мына бир нече индустрияларды мисалы үчүн жазып алабыз. Биринчи индустрия, экинчи, үчүнчү деп мисалы үчүн бир нечени биринчи жазып алып, анан тандаганга жеңил болот да. Эгерде мурун ойлоп жүргөн болсоңор, бир чөйрөнү тандаган болсоңор, андан да жакшы. Бул инструменттер эми такыр эле эчтеке билбей, бирок бизнести баштайт элем, кантип баштайм деп аткандар үчүн аябай жакшы да. Анан бирок кээ бир адамдар болушу мүмкүн, ушул мен ушул товарды сатсам деп өзү башынан эле кызыгып ойлонуп жүргөн болсо, андан жакшы, өтө тез болот. Так, андан кийин экинчи эмне кылышыбыз керек? Экинчи биз ошол чөйрөнү тандагандан кийин ошол чөйрөдөгү мисалы үчүн клиенттердин, кардарлардын көйгөйүн табышыбыз керек да. Определение боли деп коет, проблемасын табышыбыз керек. Бул тууралуу азыр кичине сүйлөшөбүз. Мисалы үчүн карагыла. Проблема дегенде, мисалы үчүн, илгерки заман бүткөн, азырчы, мисалы, бир товарды эле алып келип эле, анан отуруп алып эле сатыпчы, ал башка. Мисалы, мурун эч кандай товар жок эле, мурунчу. Анан бир товарды алып келсең эле өтө берет эле. Бирок азыр товар аябай көп, бирок клиент аз да. Себеби товар аябай көбөйүп кеткендиктен элдин баары топ болуп калды дагы. Анан уже мындай сразу алганга даяр эмес. Мурун болсо товар алып келсе эле, товар жок болгон учурда анда өтүп кетет эле. Ошондуктан биз азыр клиенттердин көйгөйүн табышыбыз керек да. Эмне аларга керек? Ошону ойлонушубуз керек. Мисалы үчүн карасаңар, бул логотиптерди сиз көргөндө сизде кандай сезим пайда болуп атат? Мисалы үчүн кээ бирөөнү билесиңер, кээ бирөөнү билбейсиңер, бирок көбү эле мындай таанымал. Мисалы үчүн Microsoft, Google мисалы үчүн телефонду, интернетиңерди ачканда эле мына Google турат, компьютерларда мына Intel деген могул эмблема жабышып турат, бардык компьютерларда байкасаңар. Булар эмне үчүн, эмнени түшүндүрөт? Булар дайыма бизнести булар баштаганда нөлдөн башталган бизнестер булар. Анан эң биринчи булар ушул клиент, кардардын көйгөйүн ойлонуп ошондон баштаган да. Мисалы үчүн Amazon дегенди ала турган болсок, Amazon азыр бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндөгү биринчи 10 эң күчтүү чоң компаниялар дегенин катарына кирет. Булар азыр дүйнө жүзүндө бардык мындай товарларды электронный форматта сатуу платформасын түзгөн. Эң башында жөн эле китепти сатуудан баштаган да. Ошондо интернет аркылуучу, ошондо адамдарга китеп керек экен, анан мындай көчөдөн издегенге кыйналат экен, демек ошо бир проблемасы бар экен деп, анан бир кишинин мындай кереги жок бир китеби бар, ошону сүрөткө тартып интернетке киргизип койгон да, ким алат депчи, анан
кимге керек болсо ошол китепти сатып алган. То есть ошондо кардар менен ошол китепти сатуучу менен сатып алуучуну интернет аркылуу байланыштырып койгон да. Мына ошентип отуруп акырынан өнүгүп анан аябай чоң компанияга келген. Мына ошондуктан бул ар бир мына ушул эмблеманы карай турган болсок, ушундай бир тагдыры бар да. Жөнөкөй эле аз эле акча менен, жөнөкөй эле идея менен эле баштап, эң биринчи алар кардардын көйгөйүн, башкача айтканда адамдын проблемасын чечүүгө аракет кылышкан да. Мына силер дагы ошол кандайдыр бир проблемасын чечейин, кандай десеңер, ошол проблемасын чечип бергениңер үчүн силерге акча төлөйт да. Бизнес деген ушул. Мына бул биздин Кыргызстандын компаниялары, мына буларды деле карай турган болсоңор, көрсөңүздөр болот. Бул жерде дагы мисал үчүн баягы Шоро компаниясын алсак, бардыгыбыз билебиз, Шоро компаниясында деле отуруп эле ошол Шоронун негиздөөчүсү баягы үйүндө жарма барго, ошо энеси аябай жакшы жасачу экен дагы, анан үйдө отуруп мындай караса той болуп атканда дейт, столдун үстүндө бүт эле арак, Кока-Кола, Фанта турат дейт дагы, анан ошо биздин жармабыз дейт, ар жакта кухняда дейт да. Анан ошол жака столдун үстүндө той болсо, столдун үстүндө ал жок, чет элдик баардык суусундуктар бар, анан биздики жок дейт да. Анан мен отуруп ойлонуп калдым дейт да, эмне үчүн бизди аркы кухняда турат биздин улуттук суусундук, столдун үстүндө чет элдики турат деп ойлоп, анан биздики ушул жерде болуш керек. Себеби жарманы кухнядан куюп келип турган, анан элдерге биз то есть конокторго куюп берип атабыз дейт да, столдун үстүндө башка бутылкалар турат дейт да. То есть ушундай идеядан башталган дейт да, мына карасаңар. Эми мына бул баардык бизнес идеяларды эмне бириктирип турат дейт, эмне бириктирип турат дейт. Азыр мен айтып кеткендей эле буларды баардыгы бир көйгөйдү чечет. Ошондуктан ар бир бизнес идея ушул адамдын бир көйгөйүн чечүүгө негизделиш керек дейт да. Мына силер дагы ошондой ой жүгүртүп башташыңар керек. Мына бизнесмен, жеке ишкердин ой жүгүртүүсү ушундай. Отуруп алып алар кантип көп акча тапсам деп мисалы үчүн ойлонсо, себеп натыйжанын негизинде ой жүгүртүшүбүз керек да. Акча бул себеппи же натыйжабы? Ал бул натыйжа. Андан себеби эмне? Себеби адам берет да бизге, мисалы үчүн бирөөнүн акча, бирөөнүн чөнтөгүндө, ал чөнтөгүнөн алып чыгып сиздин колуңузга карматыш керек. Ал карматыш үчүн эмне кылыш керек? Ал өз эрки менен чөнтөгүнөн алып чыгып карматыш үчүн ага сиз баалуу бир нерсе беришиңер керек да. Баалуу бир нерсе, же товар, же кызмат. Анан ошо товар же кызмат дайыма адамдын бир проблемасын чечиш керек. Ал өзүнүн проблемасын ойлонуп жүрөт да, анан проблемасын чечкенге аракет кылат. Тилдерди билбесе, тилди каерден үйрөнсөм деп курстарды издейт, курстарга ачка болсо, тамак жегиси келип каерден тамак жасасам же продукттан алсам деп магазинге барып, көрдүңөрбү? Бардыгы адамга байланыштуу да. Мына силер дагы эми ушундай себеп натыйжа ой жүгүртүп башташыңар керек да. Акча табыш керекпи, значит, адамдын кандай бир проблемасын чечсем болот деп. Анан бир проблемасын чечкенден кийин силерге ыраазычылык катары рахмат деп айтканы ошол акчасын бергени да. Анан канчалык көп акча тапкыңар келсе, ошончолук көп рахмат дегенди алышыбыз керек да. Адамдын баягы рахмат деген катары акча менен төлөйт экен. Эмне үчүн ошол көйгөйүнө көңүл бурушубуз керек дейт, себеби адамдын бир муктаждыктары мүмкүнчүлүктөрдү ачат дейт. Эгерде дейт, если вы начинаете с решения, вы упускаете возможность предложить совершенно новый революционный продукт или услугу дейт. Эгерде силер жөн эле бир товарды алып келип эле сатам дей турган болсоңор, аябай чоң бир мүмкүнчүлүктү колдон чыгарып жиберишиңер мүмкүн дейт. Ал эми көйгөй, негизги себебинен баштай турган болсоңор, анда аябай жакшы бир идеяга келишиңер мүмкүн деп атат. Эми ушул көйгөйлөрдү аныкташ үчүн силерге мисалы бир аз мисалдарды көрсөтөлү. Мисалы инвестициялар дейт,
инвестициялар болсо кандай көйгөйлөр бар дейт, анда инвестициялык компанияларды издеш керек, табыш керек, кандай инструменттер бар деп адам ойлонот дейт. Мисалы үчүн англис тили чөйрөсүнүн индустриясын ала турган болсок, жакшы мугалимдерди издейт, баягы сүйлөгөндө туура эмес сүйлөп алат, ошол кантип туура сүйлөсөм экен, катасы жок сүйлөсөм экен деп адам ойлонот да мына. Андан кийин сүйлөө речимди кантип өнүктүрсөм экен деп ойлонот мына. Андан кийин консультация для поступления в зарубежные вузы дейт, чет өлкөлүк окуу жайларга тапшыруу боюнча ушул индустрияны ала турган болсок, анда кайсы университетке тапшырыш керек билбейт, кандай документтерди чогултуш керек билбейт. Анан сиз ошондой бир агентство ачып туруп, мына могу документ, мен бардыгын сиз үчүн чогултуп койдум, бардык мына могу документтер болгону эле мына шаблон менен толтуруп койсоңор деп эле койсоңор, адам сүйүнгөндөн акчасын төлөйт да, чынбы? Биз дайыма эле ушундай кылабыз го, эми мен чуркап отурбайын, эми сураныч акчасын төлөп берейин, сен мен үчүн кылып берчи, мен билбейм, түшүнбөйм деп барабыз да биз. Тишибиз ооруса тиш доктурга барабыз, себеби өзүбүз тишибизди жулганды билбейбиз, дарылаганды. Бирок башка окуган адамга барабыз, билген адамга. Себеби ал биздин проблеманы чечип берип атпайбы мына. Демек көрдүңөрбү, ушундай ой жүгүртөт экенбиз. Мисалы үчүн дагы түшүнүктүү болуш үчүн дагы бир аз мисалдардан берейин. Саякаттоо боюнча, эгерде адам саякаттаса келсе, анда кандай башында көйгөйлөр жаралат, бул коопсуз болуш керек эң биринчи. Андан кийин тамак аш, ден соолук, тилди билиш керек, багаж проблемасы бар, андан кийин ошол бара турган жердеги адамдардын кандай каада салттары бар, анча мынча алардын кандай адаттары бар, ошолорду билиш керек. Транспорт боюнча болсо, айлана чөйрөгө канчалык зыяндуулугу бар, баягы автомобильная пробка дейт, тыгындар болот го. Жана ушундай жумуштар болсо, мисалы үчүн мобилдүүлүк, офис, ден соолук, стресс, мына толтура проблемалар чыга берет. Мына мисал катары, эмне кылышыбыз керек? Демек, мына силерге идеялар берилди, отуруп алып, кичине эми ойлонушуңар керек. Эң негизги инструментти иштетишибиз керек. Бул эмне? Отуруп алып ойлонушубуз керек. Үчүнчү шаг бул максимум 2 бизнес секторун тандашыбыз керек экен. Демек, баягы кызыкчылыктарыңарды жаздыңар, кандай секторлор бар экенин көрдүңөр, 2 бизнес секторун тандайсыңар, минимум 1 дейт. Эми болбой калды дегенде 1 тандай албасаңар, андан аркы кийинки шагтарды, кадамдарды силер менен таштай албайбыз. Ошон үчүн бизнес идеяны туура тандадыңызбы, жокпу, аны билиш үчүн төмөндөгү критерияларга көңүл бурасыңар. Бизнес идея сиздин мен киммин деген суроолорго жооп бериш керек да. Бул эң биринчи өзүңөрдүн кызыкчылыктарыңарга жооп бериш керек. Өзүңөр кызыга турган сектор болуш керек, компетенция дейт, билим жөндөмдөрүңөргө жараша болуш керек. Ошол чөйрөдө билимиңер, жөндөмүңөр болуш керек. Себеби бизнести нөлдөн баштап атканда өзүңүз жалгыз баштайсыз. Акчаңыз жок болот. Анан башка бирөөгө акча төлөп жасатканга акча жок, ошондуктан өзүбүздүн билген нерсебизден башташыбыз керек экен. Амбиция дейт, өзүбүздүн ой максаттарыбызга дагы туура келиш керек. Анан өзүбүздүн артыкчылыктарыбызга да туура келиш керек экен. Ушул нерселердин негизинде. Анан бизнес индустрияны тандоо боюнча төмөндөгү суроолорду өзүңөргө берсеңер, жеңилирээк тандап алсаңар болот экен. Өзүм ушул индустрияда инсан катары, адам катары өскүм келеби? Экинчи суроо, мага бул сектор же индустрия жагабы? Үчүнчү, мен ушул индустрия секторда иштегим келеби? Төртүнчү болсо, бул чөйрөдө менин жөндөмүм барбы, бир нерсе биленби деп өзүңөр суроо берип, бардыгына ооба деген жооп ала турган болсоңор, анда ошол сиздики. Жок болсо, анда дагы ойлонуш керек болот. Мисалы, ушундай таблица өзүңөр баягы дептериңерге түзүп алып эле, анан отуруп алып тандап чыксаңар болот. Мисалы үчүн бизнес сектор англис тили боюнча болсо,
Биринчи, мен бул чөйрөдө адам катары өскүм келеби? Ростто өссү. Ооба дейт. Кызыганбы? Ооба. Иштегим келеби? Ооба. Илим билимим барбы? Ооба дейт. Значит, ушул билим аябай ушул чөйрө туура келет деген сөз. Анан бул жерде мисалы үчүн кызыганбы дейт, жок. Бирок үчөө тең ооба экен, бирок кызыкпайт экен. Демек, бул анча жакшы болбойт экен. Консультация боюнча дейт, баардыгы ооба. Мына ушинтип өзүңөр тандап аткарып тандасаңар болот экен. Ошону практика жүзүндө аткаргыла. Анан мына бүгүнкү биздин өтө турган темабыз ушул болду. Эмне кылабыз? Демек, дептерди ачат экенбиз дагы, биринчи сабакты көрөбүз, экинчи сабакты көрөбүз, баардыгын жазып аткарабыз. Түшүнбөгөн нерселер болсо, суроолор болсо, мага кайрылсаңыздар болот. Суроолоруңарды жазып, мен жооп берем. Саламатта тургула, кийинки темадан көрүшкөнчө.